Анда жарык көрсөң жылдыз деп бил. Ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил. Калпак бул жөн гана баш кийим эмес. Бул кыргыз элинин ар намысы, акылы, руханий дөөлөтү. Аны ар бир кыргыз сыймыктануу менен кийип жүрөт. Бүгүн ак калпак күнүндө биз анын тарыхын, түрлөрүн жана маанисин жакындап билебиз. Ак калпактын тарыхы кылымдарды карыткан, кыргызды кыргыз кылып асман тиреген ала тоону чагылдырат. Анын таржымалы байыркы кыргыз мамлекетине чейин жетет. Бул баш кийим жалган гана сырткы көркү менен эмес, өзгөчө терең мааниси менен да баалуу. Кылым келет күндү айда арытып, кыргыз элдин акыл эсин байытып, манас кийген, жакып кийген ак калпак жашап барат жыл өмүрүн карытып. Жебе тартыш, эр сайыш, ат жабыш, эр манастан калган оюн сакталып, ошордой ак калпакты түшүрбөй, келе жатам ата салтын аткарып. Ак кар жатса тоолордо бийиктигин билдирет, калпак кийген караандын кыргыздыгын билдирет. Бартап дайым кээли, алмаштырбай кирдетпей, жашай берсин ак калпак, аппак ачкан гүлдөрдөй. Бүт мезгилге ыңгайлуу жан капырман, бүтүн ысык сууктан калкан кылган, баасы кымбат болсо да кийимдерим баркы төмөн мен кийген калпагыман. Мен кыргыздын уулумун, энчиң ошол, менин эмес сенин да кенчиң ошол. Бакай бабам баш болуп кийген калпак, баарыбызга бак дөөлөт берчү ошол. Калпакты айтып көп акын буюлуптур, кастарлаган көп ырлар куюлуптур. Ак калпагым, сыймыгым, касиетим, арноо мынтип мага да буйруптур. Сага теңдеш менимче айып күн эле, санжыралуу тарыхың айкын эле. Ата жото мурасың ыйык тутуп, анык кыргыз экениң айгин эле. Калпак кыргыздын улуттук сыймыгы гана эмес, эркек кишинин намысы, акылы жана улуулуктун белгиси болгон. Калпактын түрлөрү көп. Алардын ар бири кыргыз маданиятынын өзгөчө белгиси болуп саналат. Көбүнчө ак кийизден жасалгандыктан ак калпак деп аталат. Калпактын төбөсүндөгү кайчы сызык күндүн аян белгиси, өмүрдүн, тиричиликтин, жалпы жашоонун символу. Төбөсүндөгү түп чачы тукумдун тамыры тереңден жыйылуунун аян белгиси, тынчтыктын, жаркын турмуштун, ток пейил жашоонун символу. Күлгүн жаштыктын, отун, курактын аян белгиси. Калпакты өн түсү боюнча айырмалап ажыраттуу. Кыргыз эл баласы бойго жете электе жашыл калпак кийгизишкен. Ал баланы жетилип келе жаткандыгын туюндурат. Бойго жеткенде кыйлоосу кызыл түстөгү калпак кийгизишип, андай баш кийим кийген жигит кыз жандоого, өмүрлүк жар байкоого акылуу эле. Мурда кыштакта кыйлоосу кызыл калпак кийип келген жигити бойдок экен же жар издеп жүргөн экен деп билишкен. Эр жигит кыз алып турмуш улаганда, үйлүү жайлуу болгондо кыйлоосу кара калпак башынан түшкөн эмес. Андай калпакты мурда кыз жак даярдап, күйөө бала беришкен. Кара кыйлоо калпак эр жигиттин үй бүлөсү бар, кара менен ак аралашкан турмушта жашап жатканын билдирген. Кырсык болуп, өмүрлүк жары жашоодон өтүп кетсе, эри кара кийиз калпак кийген. Эр жигиттин кадыры көтөрүлүп, калк башында турууга күчү жетсе, мындай жигит ак калпак кийген. Калпагына карап, жигитти төргөй карай өткөрүп, кээде эт тартканда тааныбаган адамдарга баш кийимине жараша устукан тарткан. Ак калпакты айкөл калыс, адилеттүү акылман адамдар кийишкен. Манаптар айыл башы кээде бийликте турган адамдар жөнөкөй элден айырмаланып төбөсү шүмшүгөн калпак кийген. Мындай калпактар кийинчерээк бакай калпак атка конду. Жаш балага колдоп, жандап жүрсүн деген мааниде умай эне, жаман көздөн сактасын деп карганын тырмагын, акыл ою таза болсун деп колак жана башка ушул сыяктуу ою менен коздошкон. Эр жигит аңулоо менен алек болсо, калпактарды тоотеке, бүркүт, аркар оюндары менен коздошкон. Калк тынчтыгын сактаган баатыр балбандар карышкыр, элбирс, жолборс оюсу менен калпактарды кийишкен. 2019-жылы ак калпак Кыргызстандын атынан адамзаттын материалдык эмес, маданий мурасы катары ЮНЕСКОго катталган. 5 март 2011-жылдан бери ак калпак күнү катары расмий түрдө белгиленип келет. Кийгени башка жарашкан, суктанып баары карашкан, ак калпак калган мураска атабыз Айкөл Манастан.